26 жашта үй бүлө куруп, күлүп жайнап, бала жытына балкып отурганын ордуна мына ушул оору менен алышып жаткан Жанара айымдын үйүнө келдик. Азыркы учурда биз Токмок шаарынын Кошкоргон айылында турабыз. Жанара айым эмне үчүн дал ушул оору менен алышып калган, анын себептерин биз азыр сиздер менен биргеликте сурайбыз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Тагдырдын сыноосуна 21 жашында калган Сарыгулова Жанара 1994-жылы туулган. Туура 5 жыл мурун февраль айында дарыгерлердин шалакы мамилесинен улам дал ушул 4 дубалдын ортосунда күн кечирип келет. Жанара башка кыздардай эле жогорку окуу жайда билим алып, 4 тилде эркен сүйлөп, кошумчада жумуш менен алектенчү. Окууну бүтүп өз күчү менен бул инженердин окуусуна национальныйга тапшырды. Андан кийин жанагынтип дипломаттын окуусун окуп атты. Анан 2016-жылы мен муну больницага жаткыргам, сессиянын астына башы ооруп атат дегенде. Ушу Чүй райондук нервология бөлүмүнө жаткырдык. 7 күн жатып, 2016-жылы 1-февралда понедельник күнү апарып жаткыргам. Бир жума жата калсын хотя бы деп ошентип башы ооруп аткандан. 2 окуу жайда окуш оңой эмес негизи. 7-чи күнү кечинде кызым комага түшүрүп койду докторлор. Бу жерде Чүйдүн больницасынын заведующий нервологияныкы Нургүл Ташкеевна деген аял, лечащий врачы Ладжаров Сулайман деген киши болчу, дуңган киши. Биз аларга $100 ставкасы булардыкычы. Анан эмне сайылып, эмне коет айтпайт. Биз өзүбүздүн дарыбыз бар, бизге акча бергиле дейт. Ошентип эле бергенбиз негизи. Ошентип берип эле келдик. 2014-жылы ошо окуу жайдын астынан бир аял муну машина менен сүзүп кетти. Бирөө сүзгөндө катуу сүзгөн эмес. Бул кыздын колу эле сынган негизичи. Анан баягы бордюрга барып сайылып калган экен да, мындай баягы башы менен тийип. Анан жанында студенттер муну апарып 4-травматологияга апарса, городской такмакский прописка деп аяк кабыл албай койгон. Анан кыздар таксиге салып ийип бери жүргөздү. Биз атасы экөөбүз тосуп алып, анан Чүйдүн больницасына апарганбыз. Томографияга тартты да, эртеси апарып тарттырып, кайра алып келсек, башы эмесин баары эле жакшы, просто баягы сотрясение алган деп эле айтып жаткырганбыз больницага. Жакшы болуп чыкты, бир эле колу сынганы болбосо. Өзү китеп колунан түшчү эмес, аябай жакшы окуучу болчу. Мүнөзү да аябай жумшак, жакшы кыз болчу менин кызым. Анан 8-синде ошо комага түшүрүп койгондон кийин бизди нервология бөлүмүнөн реанимацияга бөлүп салды. Реанимациянын заведующий Нурлан Душенов деген киши болчу. Ал эже силердин кызыңардын анализин алсак, сахарыңар бир экен деп, бизди сахарный диабет менен лечение кылып салды. Биз атасы экөөбүз врач эмеспиз, медицинаны көп түшүнө билбейбиз. Аны азыр 5 жылдын ичинде мен медицинаны жакшы түшүнүп калдым. Өзүм жалаң кызымды өзүм багып атып. Ошондо 28 миңден ошо тетиги Казакстандан глюкоген деген сахарный диабеттен, комадан чыгара турган дары экен. Ошону алдыр деди. Биз 2 алдырдык 56 миңге. Чыгат десек чыкпай койду. 2,5 ай ошо реанимацияда жаттык. Аягында кыйкырышкандан дагы бул врачтарын коркуп кетип мени кошо жаткырды. Кызым экөөбүз 1-палатада 2,5 ай жаттык. Февралдын 8-нен баштап апрелдин 16-сына чейин жаттык биз. Ошондо апрелдин 5-теринде 2016-жылы биз муну эмеге томографияга апарып тарттырдык. Ошого чейин сахарный диабеттин дарыларын лечение кылып келдик кызыбызга. Кызым күндөн күнгө эмес, вообще эле ошондо эле эчтеке тааныбай эле, комага кирген боюнча эчтеке тааныбайт. Колу буту түз эле болчу. Ошо маалда эле реанимациядан колу бутун баары кыйшыйып, көзүн ачпайт. Ачкан кезекте кызым бир эле жерди тиктеп шилекей агып эле калды. Биз аябай эле ыйлап корктук кызыбыз үчүн. Бир тааныш врачты алып келсек, ал айтты да, муну Бишкекке апарсаң подопытный кролик кылат, кызыңды улам бир укол менен сайып. Жылдырба деп айтты. Чоң эле улгайып калган эле киши, профессор, анын атын айтпай эле коеюн. Ошол киши жылдырба деди. Биз жылдырбай ошо реанимацияда кармадык. Жана уколдор сайдык. Анан чото жакшы болбогондуктан Бишкекте эндокринолог частный клиникада орус аял бар экен, Алышева деген. Ошондокине эжем сүйлөшүп алып келсе, жана Банецкийден өткөрүп койгон анализин деди. Анализден Банецкийден өткөрүп коюп семетсек, ал анализден көрүп эле ал орус аял айтты. Бул деген сахарный диабет менен ооруган жок. Силер туура эмес лечение кылып атасыңар, тупойсуңарбы деп ошол жерден биз уруштук кабинеттен баарыбыздын экекиден. Анан бизди жок деп туруп, анан бизди жана томографияга жиберген. Томографияга жибергенде мээсинин жартысы күйүп калды деп айтышты да, ошол жерден биз чыгартып алып келдик да, эме скорый менен алып бардык, скорый менен келдик. Ошондо айтты. Анан кызыбыз действительно болбой эле калды, только монтип зонтту тактык, кызымды аябай тешкилешти.
Анан кызың өлөт баары бир эчтеке болбойт, родные стены поможет деп чүйдүн больницасы бизди үйгө чыгарып койду. Биз атасы экөөбүз мындай жаман эле абал болду, аябай эле ыйладык. Мындай абалдын жаманын баары башымдан өттү. Кызыбыз 2 буту менен кирген кызыбызды биз шейшеп менен көтөрүп чыктык да. Анан ушу кызыбыз өлүп калатпы, айрылып калабызбы деп атып, ошондон ары эле папасы экөөбүз кантта Кытай чалбар Чен деген элдин баарын лечение кылат, лицензиясы бар Люксембург айылында. Кытайский медицинский лечение. Ошого апарсак ада кабыл албайт, бутуна жыгылып атып деп, ошол күнгө чейин ошол чал менен мен лечение кылып келатам кызымга. Бирди ичсек, 1 ай ичсек, 1 ай эс алабыз, ушинтип келатканбыз. Анан ал айтты да, ал ошондой эле айткан, сага өзүңө энеси симги дейт, ооба десем, сага өзүңө эле ден соолук берсин. Буга только нерв керек кызыңа деген да. Анан анда бизди температура 41 менен чыгарган болчу. Анан 40тан ашканда эле өлөт деп ойлойсуң да. Анан 41 менен чыгарганда өлөт дедик. Бизге ошондо мынчалык бир сироп берди, 500 сомго ошол киши Кытай. Аны бергенден алды алып келип 3 күн ичиргенде кызым температурасы түштү, бирок ошо температура түшкөндөн баштап кызым күнү түнү ыйлап баштады. Биз буга сибазон сайып аттык, аягына морфин сайып баштадык чын эле. Кызым болбой калган болчу, аябай эле кайрылып калабызбы деген Кудайга тобок азыр мына кандай абалда да болсо дагы жүрөгү иштеп, жылтырап ушинтип жатып келатканына дагы тобо кылам ушуга дагычы. Китеп колунан түшпөгөн Жанаранын бул абалга келишине күнөөлүү деп табылган дарыгерлер эч кандай жаза өтөгөн жок деп, дагы да болсо акыйкаттык издөөнүн үстүндө. Башында ошо баягы кызыбызга обидно болду, атасы экөөбүзгө баягы сотко бердик. Сотко берсек, булардын чүйдүн больницасынын акчасы көп экен, Ладжаровдун акчасы көп экен, Дунган врачтыкы. Бүт эле иш кылып кызымды мындай тигиндей деп эле аягы кызымды өзү күнөөлүү деп, ошол күнөөлүсүн кызым күнөөлүү деп чыгарып койду. Менин кызымды томография тартканда мээсини күйүп кетти деп чыгарып беришти. Биз больницадан, реанимациядан чыгып баратканда, ошо реанимациянын заведующиси Душенов деген келесо киши мээсине кан куюлду деп жазып коюптур. Анан биз болбой эле ызылдап атып, папасы чуркап жүрүп ызылдап атып, судмед эксперттерге, Минздравга канча жолу барып атып, эметип атса, судмед эксперттер деле келип эле 5-6 келди, 3 аял, 3 эркек келди дагы, баары биригип ДЦП деп жазып койду менин кызым. Ушу даже айылдагы фельдшер Бактыгүл деген дагы тиги Искрада врачыбыз дагы баары кошулуп ДЦП деп коюптур. ДЦП дегенден кийин муну эч ким карабайт экен. ДЦПга дары жок, укол жок экен, эч ким карабайт экен да. Анан менин кызыма мынакей, же бир врач келбейт, мына 5 жылдын жүзү болот мына февралда. Же бир врач келбейт, же бир капельница коюп коеюн дебейт, чүйдүн больницасы мына унчукпай эле отурат. Кызым келгенден кийин, больницадан алып келгенден 3 айдан кийин кайненем каза болду, чоң апасы каза болду. Бул анда күндө түндө катуу ыйлап аткан, кыйкырын өкүнүп, ушундай бир депрессивный состояние болду кызымда. Анан 2,5 жыл мурун мына папабыз каза болуп калды өзүчү. Жалаң ушу ДЦП эмес менин кызым деп чындыкты истеп чыркырап атып каза болуп калды да, жүрөгүнөн обширный инфаркт болду. Мына папабыз каза болду, мына ушул кызым менен мына ушул кызым, анан кийин тиги иниси бар 96-жылкы балам. Ошол мына бир үйдүн түйшүн ошол тартып атат. Мына буга канча деген дары кетет чындап келсе. Моунун баары эмне бирөө бербейт да мага, ушунун баарын карызга түшүп эле алам, кайра биринин шапкасын бирине жабам. Мына ушинтип эле өзүм карап эле келтам. Муну дагы зонтту дагы мага эч ким алып бербейт. Муну мен өзүм Бишкектен сураштырып атып таап алам. Мына муну да сатып алам. Тийбей калса катетерин да өзүм салам менчи. Мына памперске бир айда эле бизге деген 3000ге 1,5 миңден мындай памперс алам. 3000 кетет. Бунун өзүнүн пенсиясы мынакей пенсиясын апрелден бери 5000ге чыгарышты. 3000 памперске кетсе 2000 эмне алам мен буга? Кайсы дары алам мен могу жерденчи? Ошо чүйдүн врачтарынын баары тең эле ошо Жанараны, Сарыгулова Жанараны жакшы билишет аябай кызымды. Бир келип ушу соопчулук кылып сага ушул дарыны сайып коелу, ушул мээсине момундай витамин керек эле деп мындай бир айтып койгон жок, жардам берген жок. Алар наоборот мени коркутуп атат окшойт, сен 3 жолу сотко бердиң деп. Мен бирок дагы эле берем, мен до конца барам баары бирчи. Момундай татынакай кызымды 26 жашка келди, ушундай абалда жатып атканда 21 жашта болчу. Мына 26га келди. Ушул комнатада эле ушул кызым экөөбүз жатабыз. Эмненин баарын өткөрдүм башымдан. Эмне гана болдум, өзүм 2 инфаркт алдым. Мына кызым момундай болгондо 1 инфаркт, күйөөм каза болгондо 1 инфаркт алдым. Анан момундай абалда багыш оңойбу эмнечи энегечи.
Кудайдын сыноосу да. Эже сизге мындай жардамдашкан бирөө барбы? Баягы финансы жагынан, каражат жагынан жардамдашкан? Жок, жардам берип атат. Кудайга шүгүр дейм, Аллама ыраазымын, берип атышат. Элим журтум жардам берип атат. Жанагынтип гүн помощтан келип калат, продукты берип атат, тыйын берет, айыл өкмөтүбүз берип атат. Бериш керек, буга витамин бериш керек экен, жаткангачы бербесе болбойт да. Анан көп мындай жардам жок. Менин баламдын тапкан ташыганым баары эле ушул моунун дарысына, памперсине кетип атат. Мунун пенсиясы деле, бунун пенсиясын алганда сразу 2 упаковка памперс алам 3000ге сразу мен барып. 60 штук. Буга бир айда ошол кетип атат, 60 кетип атат, 55, 58, 60 кетет бир айда. Бир күндө 3төн 4төн котором мен муну. Пролежный болгон жок, бакканым үчүн пролежный кылбай келатам. Ошо мастарды сүйкөйм, мунун денесине массаж кылам, жанталашам. Мына буга тишин дагы жуйм, ухо чистка да алам. Бүт баарын эле бул кызга эмне керек? Мен ошончо оокаттыман алып эле берип атам. Ошонун баары мына бу жерде эле турбай келипчи. Мына бүт баарын алып берем. Алып бербесем бул кызыма керек болот да. Массажды да өзүм жасайм келип алып, мына айыл ичинде элим ушу Кошкоргон айылына өзүм аябай ыраазымын. Ушул кызды көбү билбептир, бул киши кара келет, похорон болду, бул эшигимди жаап коем, бул эч ким кирүүчү эмес да. Анан бул баягы көрүп баягы телевизорго чыккандан кийин ай бул Саадат эже ушинтип кантип бактыңыз дейт. А мен кимге чуркап барам, менин кызым ушундай болуп калды деп. Баягы кыргыз болгондон оокатыбызды да кылыш керек, Куранды окутуш керек, элди да жөнөтүш керек, муну да караш керек. Ушинтип эле келатабыз мынакей бул кызым. Түнкүсү мындай кыйналып эметпейби азыр? Жок, азыр могу 2 жылдан бери 2 жыл болуп калды. Могу Кытайдын дарыларын берип, мен могу элефти берем келипчи. Мына азыр Кореянын дарысын берип атам, жана Хемахим дегендичи. Бул кичине мындай самостоятельно уктап калдык да. Кеч киргенде өзү кадимкидей уктайт, эртең менен мындай турат да, оозун ачып кадимкидей. Анан эң жакшы признак болуп атат, анысычы ага чейин признак болбойт. Буга ушундай витаминдерди, БАДы берген үчүн болуп атат го дейм. Анан могу светибизге кичине көңүл буруп калды бул кыз. Ага чейин бурч эмес да. Эртең менен турганда кечине светти өчүрүп эле уктайм, телефон менен жатып эле карайм, бул уктайт да. Светти күйүскөндө көзүн жумуп ийип атат да, бул ошол признагы бар да. Ата калган признагы жок, мына ушинтип эле жатат жалдырап, кээ бирде уктап калат, кээ бирде уктабайт, мына ушундай абалда эле келатабыз. Эжем кыз бала болгонго ай сайын келчү, айыз айы дагы келе элек анысычы, айызы келе элек мунуку. Ошо февралда келген, реанимацияда жатып атканда, марттан баштап мунуку келген жок, мына 5 жыл болуп атат. Месячный вообще келген жок кыздыкы. Бул жанареки мен көп эле нервопатологдорду Америкадан келди, Турциядан, Кытайдан экөө келди, казактар келди, мен кызымды текшерип көрүштү. Текшерип көрүп айтты, муну пункция алып салган. Ладжаров дегенчи реанимацияга түшкөндө пункция алды белинен. Белиндеги пункциясынан алганда жүлүндө суу прозрачный экен деп, анда бул эмнеге көзүн жумуп комага кирди деп далысынан да алып салышыптыр да. Анан баары эле таза экен, мээсине кан куюлбаптыр мунукучу. Томография деген ошентип айтты. Мунун просто могу функцияга жооп бере турган угуу, көрүш, сезүү, мындай кыймылдоо функциясын күйгүзүп салган дейт. Ал эмнеден күйөт? Ал күчтүү колдон эле күйөт да. Атабыз каза болгондон кийин жана россиялыктар бирөөлөр аркылуу сүйлөшүп, ошо Россиядан өстөр чалып, жана клиника Бурденко деген бар экен. Буну деген кома деп эле айтып келаткан, мен деле доктор болгондон кийин кома деп эле келаткам. Бирок кома эмес экен менин кызым, жана врачтар айткан, бул вегетативное состояние деп коет экен. Бул аябай жаман состояние дейт. Бул өзүнүн миринде жашай берет дейт. Бери көчтө чакырыш керек, алыш керек дейт ал доктурлар. А мен кантип чакырам кызымды? Уктайт, көрөт дейт, көрбөйт дейт. Эми баягы уктап, түшкөрөт, өзүнүн состояниясында жата берет дейт. Бул жакшы баксаң ушинтип жата берет деп доктурлар айтат. А мунун нервти ойготуш үчүн, нервти кайра монтип алып келиш үчүн күчтүү кол только Россияда, Турцияда, Германияда бар экен. Өзү. Мен ошо клиника Бурденко менен ошол орустун врачтары менен сүйлөшсөм, 2,5 жыл мурун $10,000 дешкен болчу. Анан казыр болсо дагы көбөйүп атат мунукучу. Ал только лечениясына дейт. Бул кызымдын диагнозу жок. Кызымдын 3 диагнозу бар кыскасы. Мээси күйдү деген томография менен, анан выписка берген тиги реанимация, мээсине кан куюлду деп, анан судмед эксперттер келип алып бул кызга с рождения ДЦП деп жазып салышты. Бул кызымды баягы Кудайдан корккон жок, ушу доктурлар делечи, өздөрүнүн деле балдары бар чындап келсе. Ушул кызды ушундай бир врачтын күнөөсүнөн калган врачтар, заведующийлардын баары биригип, бул кызды ДЦП деп койгонуна жаман болуп атат да. Мала тоошто ушундай абалга алып келип салып кызымды, еще документин да булгап коюшту да. Мен эч жака барбай, баса албай, мынтип ушундай калып калдым ушул абалдачы. Ушул абалда калып калбайлы ушу кызды бутунан тургузайын деп папасы жүрүп, папасы да мындай каза болду да.
Анан бул кызга бир соопчулук кылып бир мындай жакшы кишилер табылса, ошол 10 миң, 15 миң доллар табылса, 10 миң доллар только лечениясына кетет деп доктор айтып атат. Мен бул кызды билет алсам, бул кызым тизеси бүгүлбөйт, ушундай абалда самолетко салсак, бул 3 орунду ээлейт экен. Мен бул кызыма эле 3 билет алышым керек. Тиги россиялык докторлор ушинтип айтышты магачы. Анан жаныңа бир врач алып барышың керек дейт. Бул асманга көтөрүлгөндө кандай болот давлениясы. Өзүңө ошентип мен 5 билет алышым керек. Ал 5 билет азыркы маалда канча акча өзүчү. Анан аяка барганда эме кыласың дейт. Бир квартира сыймайт этип, тамак жасап алып келип, блендерден өткөрүп, минтип берип турасың өзүң деп биз сүйлөшкөнбүз. Бул мурдундагысы зонтун өзүм которуп, өзүм берип, тамагын берип келатам да, тияктан барганда тигилер мага кайнатып бербейт да, реанимация тиякка түшкөндө. Бул алып келип берип турабыз деп ошентип атат да. Анан 2 ай болосуңар дейт Россиядачы, ошентип жатып, баягы 15 күн, бир 20 күн муну только полный обследовать этебиз, так как мунун эмеси жок дейт, диагнозу жок болгондон деп. Ошентип бир докторлор менен сүйлөшкөм. Индиялыктар менен да сүйлөшсөм, алар дагы кымбат сурап атат да. Алар деле ошентип самолет менен келесиң дейт, алар деле 2 ай жатасыңар дейт. Алар деле ушундай бааны сурап атышат да, индиялык врачтар. Жакшы болуп кетет деп мындай кепилдик берип атышабы? Жакшы болуп кетет деп 50/50 деп берди россиялыктар, индиялыктар деле ошентип берип атат. Бу токмок жаптан менин кызымды көрүп койгулачы десем, баары коркот, келбейт. Бирөөнүн жоопкерчилигин бирөө тартпайбыз дейт. Биз укол сайып атсак, реакция бербейсе, кызың бирден болсо сен бизди кармап каласың деп коркуп атышат, кыскасы айтканда. Чүйдүн больницасы бизди караганда жок мынакей, сөздүн ачыгын айтканда. Кудай бар эми эмне кылайын. Монтип эле баягы кыйналганын ичинде эле келатам, ушу элим журтумдан ушу бай кишилерден бир акча түшүп калса, ошол сумма топтолуп калса, тигилерге счетуңду төлөп берип туруп эле акырын билет алып чыгып кетсемби деп ойлогом да, суугуна деле карабайт элек да, акырын кетип апарып кызымды көргөзүп келсем, ушу кызым деле жора жолдошторунан кем калбай ушу күн көрүп, кар көрүп дегендей басса экен деген эле тилек меникичи, өзүнө келсе экен депчи. Орукчан төрөсөм деле мен ии дейт элем да, мейли чай депчи. Эми татынакай кызым, басып жүргөн, окуп жүргөн кызымды ушинтип коюшту да. Анан моюндарын алышпайт да, ар түртүп, бери түркүп качышат. Же эч бир жардам жок аларданчы. Буну башында пенсияга чыгарганда, 2 жылга чыгарган 2 миң сом менен келдик. 4 жылга чейин биз 2 миң менен келдик. 2 миң эмнеге кетет? 2 миңге үстүнө 1000 сом кошуп, мен 3 миңге памперс алып келгем ушул убакка чейин. Анан могу кайнаган бир чуркап атып эле муну мынакей 5 миңге чыгарышты да, соцзащитадан сотко которуп атып. Мен өзүм пенсия ала албайм, например, мен 50дөмүн азыр. Кызым менен чыга албай атам. Ушу по уходу десе деле, по уходу мага деле төлөнсө аябай жакшы болот эле да, ушу жок дегенде карысымдын көбү жабылат эле деген ойдо мен, например, хемахимди алдым мен 8 миңге азырчы. 8 миңди каяктан табам мен мынакей, өзүнүн пенсиясы 5 миң болсо, эмеге кетип атат, памперс 3 миң кетсе каяктан эметем мен. Баягы эле ошо айтып атпайм, кыйналган эле ичип болуп атабыз бизчи. Анан могу кызымды келип көрүп эле ушул эшикке чыксаң, эки жакты карайсың, үйгө кирсең эле ушул кызды карайм, эки жакка чыга албайм, бул эмне болуп кетет депчи. Мурда мисалы үчүн азыр канча күндө бир жуунтуп турасыздар? Мен жума сайын жуунтам, каждый 3-чү күнү, мынакей, бүгүн жуунтам кечке маал. Эжем келет, жардам беребиз, жуунтабыз. Жуунтам, муну жума сайын жуунтам. Кандайдыр мындай үн чыгарабы мындай эметкенде? Жок, чыгарбайт үн. Мына азыр монтип өзүнөн өзү эстеп кетип кичине ыйлап коюп атпайбы? Болду, анан ушинтип эле жата берет. Көзү да ушундай абалда. Анан моуну такканда да баягы ушум мындай ыйлайт да, оңой эмес да, ушуну ашказанга мурдунан тыгып ашказанга кетиришчи. Канайт, ыйлайт, 2-3 күн тамагыбыз ооруйт. Канча убакта бир алмаштырып турасыз? 15 күндө бир алмаштырам. 15 күн, 2 жума, 3 жумада бир алмаштырам. Муну алмаштырбай койсом, мунусу да шишип кетет, бул зон чоңоюп кетет. Анан 15 күндөн кийин биягын мурдун эметем. Анан монтип эле тыгып атсаң, ар жагын тешип атсаң канайт, анан ашказанга түшкөн жокпу деп атып, азаптын эле ичи болуп атат келипчи. Жаштыктын доорун сүрбөй, тең туштарынын катарында жүрбөй учурда апасынын карамагында. Ал бир эле учурда угуу, көрүү, сүйлөө, басуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган. Сиз ушул 4 жыл, 5 жыл аралыгында үйдө алып отуруп бербестен башка жактарга да барып көрдүңүзбү? Жок, мен Бишкекте бир набережный жакта россиялыктар келип операция жасайт экен мээгечи, опухольдор. Ошол жакта бирөө менен реанимациянын эмеси менен Елена Владимировна деген бир орус айыл менен сүйлөшкөн бар. Кызымды апарыпчы. Апарып сүйлөшсөм, кызыңды тышта деди 3 күнгө, 30 000 сом төлөө деди.
биз мына обследовать этип берели полный реанимацияга деди. Силер кете бергиле, биз обследовать этебиз деди. Анан мен 30 000 сом акчам жок болчу ошо маалдачы. Анан айтты, бул кызды монтип ары бери мээси пораженный болуп атканда бул кызды ары бери алып чурка, бул нетрансплантабельный деди. Колдон келсе үйдөн баккын деп эле айткан ошол дагычы. Муну көп эле профессорлор келди үйүмөчү, баары айтат, жылдырбагын деп айтты. Только Кыргызстандан лечение кыла албайт бул сага деди. Көргүлө деп айтты. Баягы эне атасыңар көргүлө деп. Муну только күчтүү эме нервтерге уколдор бар экен, только ошол тети Россияда бар деп айтып атат алчы. Чоң мамлекеттерде болот дейт. Алар аябай кымбат, ошон үчүн доллар менен сүйлөшүшөт алар деп айтып атат. А Кыргызстанда андайлар жок деди. А муну алып барып доктурларга алып барып көргөзгөн күндө деле, Бишкекке апарган күндө деле жана профессор айткандай, бирөө чыгат, ой кыйынмын деп өзүнүн дарысын саят. Кызың андан жакшы болуп кетпейт, просто хуже кыласың деп айтты да. Муну только сыртка эле чыгарыш керек деп айткан. Мен ошолордукун баягы угуп эле бирөөнү бир врачтап келип көргөзсөм деле, ал денен ай муну мынтпейсиң, тигинтпейсиңби дейт. Ал врач деле Кудай эмес да, ал врач деле мага окшош врач да. Макул, ал киши карап атат. А бул көзү көрөбү, угабы, сүйлөбү, ал текшергенди билбейт да, чынбы? Анан муну мээсинде болуп атпайбы? Мээси иштеп баштап, могулардын баары өзү кыймылдап, мынтип баштаса, сүйлөп баштаса, а бул 5 жылдан бери сүйлөбөй да калды, мына речь да жоголду муну кызымдыкы. А муну каяктан, Кыргыздын кайсынысы эметип берет Кыргызстанданчы? Эми бул кызым өзү дагы Кошкоргон айылым өзү аябай жакшы билет бул кыз, өтө деле мындай жоош. Анан кийин кызым элпек, жугумдуу болчу, күлүп эле жүрчү. Вечер сечирде эмес, бул китеп колунан түшкөн жок, өзү жакшы окуп бүтүрүп бирдегилер. Анан тияктагы өз күчү менен өтүп атты. Эми аяк бул кызым менен үйгө келгенде эле апа үшүдүм. Мунун эң көргөн жакшы көргөн тамагы ошо картошка болчу, картошканы кызартып кууруп коюлу күтүп алчумун. Келчи, китептерин көтөрүп келип анан уктачы ошол. Баягы мектеп эме тиякта студенттик маалын сүйлөшчү. Ошолор деле айтып калды кызым. А мен тиги нервологияда жатканда барган сайын бул кызымдын алы кетип атты да. Тердеп, уколдор жакпай кетип атты. Айтсам такыр укпай коюшту ушулар да. Токтотуп коебу десем токтотпойт. Ошондон баягы алы кетип атты. Мен бул шейшептерин барып менять этип аттык да, ным болуп калып атат. Эми өзү чоң кыз болсо жыттанып калат да, баары бирчи тер деле сасыйт да. Ошону которуп берип атканда апа тиягым ооруп атат, апа алым кетип атат деп эле ошону айтып атты. Анан бул кызым аябай көтөрүмдүү болчу бага кичинекейинен бери элечи. Ооруп атса деле чыдап жүрө берчи да. Чыдайм деп чыдамкай болчу өзүчү. Анан Кудай чыдамкайынан да мына монтип 5 жылдан бери жатып келатат, байкушумай. Эмнелерди жакшы көрчү эле мындай жасаганда, эмне кылганды жакшы көрчү эле? Кызым окуп жүргөндө эмеден дагы кирпик чаптаган, тырмак чаптаган окуунду окуп алды. Өзү эки жакта окуганда контракт төлөчүбүз да бизчи эки жагынан. Ошентип төлөп атканда сессияларына өзүм акча табам деп ошондо эметти. Кошумча. Мунун колунан баары эле келген кыз болчу өзүчү. Көп нерселерди жасады, жакшынакай нерселерди. Келиниңиз дагы азыр каралашып турабы, мисалы үчүн караганга? Же өзүңүз эле карайсызбы? Жок, келиним ошо тамак берип койчу деп калам кээ бирде. Мен деле адаммын да, мен деле ооруйм. Анан ошондо мо тамактарын жылытып, банкаларга куюп коем, ошолорду жылытып, унусун акырын ачып, ушуну берип коет. Анан бөлөк мен келиним деле жашта делечи, аны мен деле мынтип жибере албайм. Мону любой киши көрсө мындай денеси жыйрылып, өстөрү келгенде мындай жакшы эмес мындай болушат экен да. Денелери жыйрылып, мен баягы кечке эле монтип жатса ушундайдын жанына басып келгенге деле кээ бирөө коркот экен. Памперсин өзүм котором, мен мунукунчу. Өзүм жууйм, тазалайм, котором. Бирөөгө жамандык кылган деле жок эле, мен өзүм деле ушу кызым делечи. Турат го деп эле ишенем мен, ушу кызымачы турат кош керек. Турат ушул кызым депчи. Ошон үчүн ушу кызымды жакшы көрүп, мына ошондой абал болсо деле көзүн жылтыратып жатса деле келатабыз. Кудай өзү күч кубат берсин эже. Папабыз деле каза болуп калды, кыйкырып атып мына. Кайненем деле жакшы көрчү муну, чоң апасы деле каза болуп калды. Ошо эчтеке билбей эле жатат, алардын өлгөнүн деле билген жок мынакей. Ушинтип эле жатабыз, эмне кылам мынакей. Ушу көзүн жылтыратып, ушинтип дем алып, ушундай болуп жатканына да кээ бирде тобо кылам мен. Аллама тобо кылам. Папабыз деле каза болду, кайненем деле каза болду, туруп эле экөө теңчи. Бул кандай абалда жатса дагы шүгүр дейм, тобо дейм, ушундай абалда жатса дагы.
Эненин бирден бир тилеги кызы эл катарына кошулуп, үй бүлө күтүп балалуу болсо дейт. Папасы тирүү болсо дагы уулума жеңилдик болот беле деген ой болуп атат. Кошумча мал жандык барбы же? Жерибизди да саттык, малыбызды да саттык. Бир эле уюм бар, ушуга айран уйтуп берем, сүт алам, кашаларын түрүн бышырып берем ушуга кызымачы. Быштак жасай коем кээ бирде. Бир эле уюм бар болду. Жерлерим баарын сатып ийдим. Папасы тирүү кесек деле сатканбыз. Ушуну көргөчтүк, тияка ташып, бияка ташып, профессорлорду алып келип көргөчтүк баарын тең. Азыр докторлор келсе деле кээ бирөөлөр бар ыймандуулар, акча албайбыз дейт. Кээ бирөөлөр сразу ставкасы 5000 деп эле айтат. Келип көрүп кеткенге эле 5000 да. Ушу кызыма убал болду, ушинтип эле жатат байкушум. Жатат, жайыгышы дебей жатат. Эчтеке билбейт, сезбейт, көрбөйт, укпайт. Ушинтип эле ыйлаганы болбосо кичине эле көп да ыйлабайт. Ушинтип эле жатабыз. Жаман эле убал болду өзү кызымачы. Жардам бериңиздер деп суранам. Элим журтум баягы жардам берип койсо деген эле тилек болуп атат да. Эненин тилегин орундатуу үчүн аз да болсо жардамыңызды аябаңыздар.